Өлкөбүздө өкмөттүк эмес уюмдар активдеше баштады. Алар чет өлкөлүк кураторлордун тапшырмасы менен иштешет. Бул АКШнын демократияны колдоо улуттук фондунун Борбор Азия боюнча координатору Спаска Гадзинска Валентинова. Бул болсо ошол эле фонддун кызматкери Белл Джеффри Джозеф. Бул фонд СССР менен АКШнын ортосундагы кансыз согуш күчөп турган учурда 1983-жылы түзүлгөн. АКШ өкмөтү тарабынан каржыланат. Анткени 1980-жылдары АКШнын борбордук чалгын кызматына карата эл аралык аренада нааразы пикирлер күчөгөн. Ошондуктан АКШнын атайын кызматы өз изин жашырып иш алып баруу максатында бейөкмөт уюм деп ушул фондду түзүшкөн. Демократия жана адам укуктары өңдүү баалуулуктарга жамынып алып, бирок иш жүзүндө тымызын түрдө ар кандай төңкөрүштөрдү уюштуруп, каржылап келишет. Мындан улам бир катар өлкөлөрдө бул уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Ал тургай бул уюм менен кызматташуу кылмыш деп саналат. Кызыгы бул фонд Кыргызстанда юстиция министрлигинен каттоодон өткөн эмес, өлкөбүздө өкүлчүлүгү да жок. Бирок ага карабай жигердүү иш-аракеттерди жүргүзүп келишет. Алсак Спаска Гадзинска менен Белл Джеффри 2019-жылдын май айында Бишкекке келип, жергиликтүү активисттер менен, атап айтканда бейөкмөт уюмдар жана журналисттер менен бир катар жолугушууларды өткөрүп, отчет алып, жаңы тапшырмаларды берип кетишти. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын мурдагы жетекчиси Динара Ушрахунова, президент бейөкмөт уюмунун лидери Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтакунов, Коомдук анализ институту бейөкмөт уюмунун башчысы Рита Карасартова, мурдагы депутат Равшан Жээнбеков, Биздин укук бейөкмөт уюмунун башчысы Калича Умуралиева, сөз эркиндигин коргоо комитетинин башчысы Адил Турдукулов, Адилет укук клиникасы бейөкмөт уюмунун башчысы Чолпон Жакупова, журналист-фрилансер Булат Сатаркулов өңдүү активисттердин ар бир менен өз-өзүнчө жолугуп жатышты. Маселен, Рита Карасартова өзүнчө бөлүнүп барып, куратору Белл Джеффриге отчет иретинде өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал боюнча кеңири маалымат берди. Айтмакчы айтылуу Wikileaks сайты Сапар Исаков Максим Бакиевдин кол алдында иштеп жүргөн кезинде Американын Кыргызстандагы элчисине кызматтык купуя маалыматтарды берип турганын фактылар менен жарыялаган. Учурда Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтакунов да америкалык атайын кызматка тийиштиги бар деген бейөкмөт уюм менен тыгыз кызматташып жатканы белгилүү болду. Демек Нурбек Токтакунов Сапар Исаковдун чыккынчылык ишмердүүлүгүн улантып жатабы? Же Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтакуновдун иш акысын АКШ төлөп берип жатабы? Америкалыктар шаардагы кафелердин биринде Равшан Жээнбеков жана анын жакын санаалашы Марат Баязов экөө менен да өзүнчө жолугушуу өткөрүштү. Жолугушууда Равшан Жээнбеков америкалык кожоюндарына өз амбицияларын айтып, премьер-министр болгусу келип жатканын да ачыктады. Төмөндө алардын сүйлөшүүлөрүнөн үзүндү келтиребиз. Биз иштеп жатабыз, бирок акча аз. Эл аралык уюмдар тарабынан кандай талаптар болот? Түндүк 100%, бул Талас, Чүй, Бишкек, Кочкор, Нарын, Ысык көл бүт биздики. Ооба, мен түшүнүп атам. Өкмөт иштин баарын тетири жасап жатат. Ошондуктан эл арасында нааразычылык күчтүү. Бизде оппозиция күчтүү. Ал эми өкмөттүн кырдаалды оңдоого мүмкүнчүлүгү өтө аз. Өлкөдө сөз эркиндигин өнүктүрүү керек. ЖМК каналдары, программалар бар да. Ким мураскер болоору азырынча белгисиз. Бул дагы 3-4 жылды алат. Оппозициянын потенциалын чыңдаш үчүн баардык бейөкмөт уюмдарды бириктириш керек. Ооба, биринчиден бейөкмөт уюмдарды бириктириш үчүн бир нерсени өзгөртүш керек. Экинчиси, УКМК эмне кылат дегенде? Текебаев Байсаловго караганда мыкты саясатчы. Менде мотивация күчтүү. Мен премьер-министр болгум келет. Башкасы келсе, баары башынан башталат. Бир-бирин тартып баштайт. Тынчтык программасын сунушташ керек. Антпесе 2010-жылдын сценарийи кайталанат. Өлкөдөгү социалдык абал начарлоодо. Россия жардам бере албайт. Айтор америкалыктар Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарды колдоп, алардын бийликке болгон таасирин күчөтүү үчүн Кыргызстандагы бир катар өкмөттүк эмес уюмдардын башын бириктирүүнү сунушташты. Когда обсуждаются индивидуальные кейсы, никто посторонний слышать не может. Это конфиденциальная информация. Жергиликтүү бейөкмөт уюмдар америкалык кураторлордун тапшырмасын активдүү аткарып башташты. Тактап айтканда, аты аталган фондунун кызматкерлери Бишкекке келип кеткенден кийинки өтпөй эле Чуңкурчакта өкмөттүк эмес уюмдар жашыруун семинар өткөрүштү. Семинарда негизинен бийлик органдарына кысым жасоонун жол-жоболору талкууланды. Бул иш-чаранын Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы уюштуруп, тренер катары Орусиялык Агора өкмөттүк эмес уюмунун адистерин алдырышкан. Айтмакчы, ал адистер айтылуу Алексей Навальныйдын санаалаштары.
Орусияда төңкөрүш уюштуруу аракеттери менен белгилүү болгон Алексей Навальный менен Америкалык демократияны колдоо улуттук фондунан Спаска Гадзинская экөө дээрлик бир убакта Кыргызстанга келип, өлкөбүздүн бейөкмөт уюм өкүлдөрү менен жашынып жолугушуусу жөн гана дал келип калды деп айтуу кыйын. Вам слова не давали. Вам слова не давали. Сколько стоит? 5 минут. Вам слова не давали. Тихо. Это круглый стол, это фикция. Көп өтпөй америкалыктардан тапшырма алган Равшан Жээнбеков, Рита Карасартова, Динара Ушурахунова баш болгон бейөкмөт уюмдар тегереги стол өткөрүп, ал жерде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарын реформа кылыш керек деп сунуш берип, талап да коюп башташты. Өткөндө мына 8-мартта көрдүңөр Равшан Жээнбеков, сиз билбедиңизби Равшан байке? Адил түрдө кылып турат, өзүңөр позиция жок, принципиңер жок. Принципиңерди акча үчүн каякта батыш акчасын сатпагыла да. Жок, реформа кылыш керек болсо дагы бул силер кылбайсыңар. Силердин моралдык укугуңар жок, мындай сунушту бергилейчи. Айтмакчы ушул эле активисттер быйыл 8 март күнү бир жыныстуу никелерге уруксат берүү талабы менен чыгышкан болчу. Мындан улам адам укугу жана демократиялык баалуулуктарга жамынып алып, ашача бир жыныстуу нике деген ыплас нерселерди жайылтууну көздөп жаткандар кимдер деген суроо жаралат. Алар чет өлкөлүк кожоюндарынын буйругун аткарып, биздин коомдун салттуу баалуулуктарына балта чабууну көздөп жатышабы? Болбосо алар эмнеге жашыруун түрдө иш алып барышат? Биз алардын мындай арам ойлорун ишке ашырууга жол бербешибиз керек. Андыктан аларга чара көрүү мезгил талабы экендиги талашсыз.